КӨРСҮН программасы өз көрсөтүүсүн баштайт. Бүгүнкү биздин темабыз кайрымдуулук маданияты деп аталат. Ал эми студиябызда атайын коногубуз бар. Саламатсызбы? Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министринин ордун басары Нуржигит Кадырбек агайыбыз. Азыр болсо агай статистикалык маалыматты көрүп алып, анан маегибизди уланталы. Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик регистрлер базасында 950 кайрымдуулук фонду катталган. 1 январдан 2020 жылдын 1 январына карата. Бүгүнкү күндө 173 бирдик иштеп статистикалык отчет тапшырып жатат. Статистикалык базада 2018 жылы Юстиция министрлиги аркылуу 79 кайрымдуулук фонду катталса, ал эми 2019 жылы 83 фонд катталган. Ошолордун ичинен азыр 5 бирдик иштеп статистикалык отчет тапшырып жатат. Биздин улуттук статистика комитетинде 4 фин деген отчет бар. Ошол отчетту бир жылда бир жолу бул кайрымдуулук фонддор тапшырып турушат. Мынагай азыр эле статистикалык маалымат алып алдык. Ошо 950дөн ашык фонд бар деп атпайбы? Ушуга кандай иштерди алып барасыздар? Сиздер мунун үстүнөн карайсыздарбы? Бул кайрымдуулук уюмдарга биздин эч кандай тиешебиз жок. Анткени фонддор регистрация кылат, эми фонд бирөө мажбурлап түшө турган уюм эмес да, бул коомдук негизде. Мисалы, сиз деле негиздөөчү болуп туруп, анан жанагы уставын, анан негиздөөчү документтерди тапшырып туруп, Юстиция министрлигине барсаңыз, баардыгы төп келсе каттап кое берет. Кеп катташты эмес да, кеп анын иштеп кетишинде. Ошон үчүн кайрымдуулук фонддор Кыргызстанда бир мекемеге карабайт. Алар өздөрүнчө эле бир демилгелер менен, бирок бирөөлөр грант таап келип атат, бирөөлөр спонсор таап атат, бирөөлөр чет өлкөдөгү кайрымдуу инсандар менен, уюмдар менен иштешип атат. Бирок ал ушу өзгөчө карантин күндөрү көрдүңүздөр, атайын штаб болду, элге журтка жардам берүү маселеси боюнча. Ошону биздин министрибиз жетектеди, Азамат Капарыч. Бирок жакшы жагы ушу болду, эми буюрса бул апат кеткени менен, Кудай буюрса ал фонд кала турган болду. Анткени билесиз, азыр биздин социалдык өнөктөштөр министрлигибиз бар, ага да бир топ адамдар кайрылат, бирок бюджет деген бюджет, бир жагына тартсаң бир жагына жетпейт. Ошон үчүн кайрымдуу инсандарыбыз дагы мамлекеттик структуралык тиешелүү бир инстанцияларга, муктаждандарга жардам бере тургандай бир система түзүлүп калганына канимет деп айталы. Жакшы. Бирок агай, бул фонддун иштеп кетиши маанилүү деп атпайсызбы? Анан ар кандай баягы жамынып алып кайрымдуулук фонд деп эле башка иштерди кылып аткан адамдар бар да, бул тармагына да каралбайбы? Билесизби, бул жерде абийир маселеси, уят маселеси. Негизи кайрымдуулук мен алек болом деп бир фонд түзүп атканда жакшы күмө менен карап койгон жакшы да, жакшы инсандар экен, атайын ушундай бир ниет кылып атыптыр, тилек кылып атыптыр депчи. Бирок ошол эле мезгилде кимдин кандай ниети бар бир жараткан билет. Анткени эч ким бирөөнүн жүрөгүнө кирип чыга албайт, ичине кирип чыга албайт да. Анан ошондой фактылар дагы баарын айтып атасыз, эми аларга ынсап берсин, топук берсин. Анткени кайрымдуулук маселеси бул өтө назик маселе да. Бул жерде кайрымдуулуктун өзүнүн адеби бар. Бирөөгө элдин көзүнчө көрсөтүп берсең, анын аброюн ызатын деп эле коесуң. Карасаңыз, бирөөгө берип атасың, ошо алган адам аябай мындай ыза болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн анын намысын тебелбегенде кылып бер, ушундай тарыхта адамдар болгон. Бирөөгө бергенде караңгыда чыгып берген. Бул бир, же болбосо күндүзү берсе да көзү көрбөгөн кишилерге берген. Мени көрүп айтып койбосун, мактап койбосун депчи. Анткени бул жараткан менен адамдын ортосунда сыр болуш үчүн жол жакшы. Анткени оң колун берген садаганы жакшылыкты сол колуң бербесин дейт. Ошондо жараткандын каары кайтат дейт. Сага болгон бир наразылыгы кетет дейт, күнөөлөрүң кечирилет дейт. Үйүңдө бир береке болот дейт, кырсык балекет тосулат дейт. Ошон үчүн ушундай бир жол жоболор бар да. Анан бир байып кетейин, туйтунуп алайын, тиги же муну алдайын деген ниет менен түшө турган болсо, ишенип коюңуз, өздөрүнүн эле шор. Агай, коом бала тарбиялоодон башталат эмеспи? Тарбиялуу, кайрымдуу баланы кантип тарбияласак болот? Бала негизи уядан эмнени көрсө, куш сыяктуу эле учкан дошун алат да. Ошон үчүн көпчүлүк учурда кайрымдуу бол деген сөз жетишсиз. Анткени сен сөз менен болгону чакырасың, үлгү менен эрчитесиң да. Ошон үчүн өзүң кайрымдуулугуңду көрүш керек. Бул бир. Экинчиден, мисалы жолдо баратсаң, бир муктаж адам, орукчан адамбы же бир майып адамбы,
кээде жардам сурап калат, жаныңда балаң баратат. Өзүң бергениң жакшы, бирок балаңа бердиргениң дагы да жакшы да. Анткени кыргызда бир сөз бар го. Алгандын дейт, Алаканы Толот, Бергендин жүрөгү Толот дейт. Бала дагы тигинин сүйүнгөнүн көрүп абдан кубанат, анткени бирөөнү кубандырган адам сөз кубанат да, бул жашоонун мыйзамы, бул өзгөрүлгүс мыйзам. Бул бир, экинчиден балага да бата кетет, анткени ким гана болбосун, өмүрүң узун болсун, береке тап деген бир баталарды берет. Такыр бата бербегенде деле жүрөгүнүн жылып калганы, мындай сүйүнүп калган ошо берген батасы да. Ошон үчүн жолдо баратканда деле бирөөгө бердирип туруп, анан балам көрдүңбү, буну курсак ач, азыр барып нан алып жейт, анан сени эстейт, сага рахмат айтат дегендей бир сөздөр аябай маанилүү да. Ошол жагы бар. Анан дагы бир берешендик көрөтө турган касиет бул келген конокторду сүйүү. Өзү билесиз да, өзү кыргыз конокту сүйгөн эл болгон. Ошон үчүн илгерки заманда үйүндө эчтемеси жок болсо акыркы коюн да союп берген да. Эртең бала чакам эмне болот, ашка калабы деп ойлогон эмес. Анткени Кудай конок деп койгон, Кудай жиберген конок. Эгер мунун батасын албасам, ушуну бир сыйлап албасам, курсагын тойгозбосом, анда жакшылык көрбөйм деген ишенич болгон да. Азыр болсо конокту сүйүү азайып баратат деп угуп атам. Бир тамаша бар экен го, илгери кемпирлер кимдин үйүндө келин бар, ошол жака барып бир чай ичип отуралы сүйлөшүп деп айтчу экен. Азыр кимдин үйүндө келин жок деп айтат экен, анткени барсак жаман көрөт депчи. Бирок бир сөз бар да, эгер адам конок чакырса, конок менен кошо 10 рызкы келет, 10дун 9 үйдө калат, бири кайра конок менен кетет депчи. Ошон үчүн конокту сүйсөң, конок келгенге сүйүнсөң, ушул да баланы берешендикке тарбиялайт. Андан кийин конок эми келгенде бетине эчтеке дебейсиң, бирок кеткенден кийин бир жаман сөздөр сүйлөсөң, бала ошону байкап калат да, экижүздүүлүккө үйрөнөт, конокту сүйбөстүккө үйрөнөт. Айтыр ушул берешендикке тарбиялай турган ушундай бир жолдор, бир топ эле жолдор бар. Агайым, сиз баарыбызга эле белгилүү, чет мамлекеттен билим алып келгенсиз, көп иштер туурасында да барып жүрөсүз. Ал жактагы кайрымдуулук менен биздеги кайрымдуулуктун айырмасы канчалык деңгээлде, эмнени байкай алдыңыз? Мисалы, мен Америкада жүргөндө алардын берешендүүлүгүнө таң эле калгам. Мисалы, атайын келип сурагандар болот да, мугалим болобу, досуң болобу, бул жакта кыш катуу болчу эле, кийим кечең кандай, менде бир жакшы кийимдер бар эле деп сурагандар болгон. Албетте албайсың. Атайын тааныбаса деле. Эми жок, тааныгандардын арасында. Албетте албайсың, албасаң деле ошого ыраазы болуп каласың да, бул бир. Экинчиден, жанагы эшиктердин алдына жакшынакай эле дивандарын, столдорун, телевизорлорун чыгарып коет. Бул сиз үчүн деп жазып турупчу. Ошого аябай таң каласың. Анан бирөө жарымдан бир жардам сурасаң жок дегенин билген жокмун да, балким Америка деген чоң мамлекетте. Мисалы, мен байкадым, Нью-Йоркто бир аз адамдар берешен болот экен. Сан-Францискодо андай берешен эмес да. Анткени жанагындай бир аялдамада поезд күтүп турган учурда же метродо кайрылыштар келип суранат, ырдап берет, же болбосо бир проблема болуп атат, ооруп атат элем, жардам берип койгулачы дегенде Нью-Йоркто байкадым. Арбошкон эл да баягындай топ-топ бере калганын, чөнтөгүнөн чыкканын бере калганын. Бирок Сан-Францискодо бирөө келип байкуш бир айтты, эки айтты, ыйлап деле жиберди, эч ким көңүл деле бөлгөн жок да. Анан ошондо абдан таң калдым. Мен болсо Мидвестте окуганмын. Мидвест деп коет, жанагы орто батыш жагында. Бул эми көбүнчө периферияда. Байкасаңыз, бизде деле шаарлыктарга караганда айлыктарда бир аз мындай кайрымдуулук күчтүүрөкпү, мээримдүүлүк күчтүүрөкпү эми. Анткени адам көп жерде адамдын кадыры болбой калат экен да. Эми шаарда карасаңыз, адам көп да, ошого адамдын кадыры анча байкалбайт. Ошон үчүн бир подъездде жашасаң деле кошунаңды билбей жашай бересиң. Айылда болсо түкүнчү ооруп калыптыр, барып көрүп келели, жардам берели, муктаж болуп калыптыр деген бир сезимдер бар да. Ошон үчүн мен бир айылга окшогон жагында болдум, периферияда. Ошол жакта эл аябай мындай берешен болчу да, мен таң калат элем. Анан берешендилик десе эле жалаң эле акча беришти же бир нан беришти түшүнбөс керек, кийим бериштичи. Убакыт бериш да берешендик. Биз жаңыдан бардык Лоренс шаарында, анан колубузга картаны кармап алып турабыз. Эми анда азыркыдай сотка деген жок, азыркыдай гидс деген жок. Анан турсак, бир машина келип токтоду. Жардам керекпи деп. Анан ушакка барат элек десек, түшүндүрүп кетти. Түшүнбөсөк да эми колун кармап эл деп кетирдик. Анан бир убактан кийин дагы түшүнбөй турсак, бир машина токтоду. Токтогондон кийин дагы сурады, жардам берсем болобу деп. May I help you деп. Анан түшүндүрүп көрдү. Түшүнбөгөнүбүздү байкагандан кийин машинага отургула деди да. Отуруп, керектүү жерге алып барып койду. Анан сурады, канчада кетесиңер деп. Саат мынчада десек, ошол убакытта мен бул жерде күтүп турам, келиңиздер деди. Кайра апарып таштап койду. Ошондой бир берешендүүлүктөр бар да. Бизде кетип атып туруп, Японияда деле бир окуя болгон. Билетти кантип кайра машинага салам десем, японка кыз поездге түшүп бараткан жерден кайтып келип, байкуш, мен үчүн поездден калып калган да. Бизде болсо билбейм, өзүң кылып ал деген
кээде мамиле болот да. Ошон үчүн биз укмушпуз, башкалар анча эмес деген сөз кээде туура эмес. Алардан үйрөнө турган жактар деле аябай көп. Өзүңүздө эле болгон бир мырза бизде конокто болуп калды, студиябызда белгилүү эле. Ушул адам айтып атат да, Кытай жергесинде мен автобустан, эми баягы жүргүнчүлөр транспортунан бир кары кишиге жардам берип калдым дейт да, кемпир кишиге жардам берсем, баштыгын алып жерге түшүрүшүп, орун берип, ушинтип биздеги карыларга кылган мамиле дейли. Анан жерге түшкөндөн кийин айтыптыр да, баягы кытайча жакшы сүйлөйт экен. Балам, сен карылар аз элден окшойсуң депчи. Бул карылардын көбөйүп же азайып бараткандыгын кары менен кичүү муунун ортосундагы байланыш туурасында дагы кеп калсаңыз, кайрымдуулук боюнча. Эми Кытайда билесиз, эл көбөйүп кетип, анан бир үй бүлөгө бир эле бала деген саясат болуп калган. Ошондон төрөлгөндөр аз, карыгандар көп болуп, чындап эле ал жакта карылардын саны көп. Япондордо да ошондой. Япондордо андай чектөө жок. Алар тескерисинче көбүрөөк төрөсөңөр акча берет элек деп деле кызыктырып атат, бирок карьера кылат элем, анан фигурамды сактайт элем деген эмансипация болуп кетти да. Ошону менен алар дагы көбөйбөй, карылар аябай көп да, карылар үйлөр көп. Бирок карылар үйлөр биздегидей эмес, алар үчүн нормалдуу эле нерсе. Сен карьераңды кыл, барып ошол жакта жашайын дегенчи. Анан ошон үчүн мен дагы бошотуп берип таң калгам да, Японияда жүргөндө. Алар да бошотуп бербейт экен да. Мен бошотуп бергенимди көрүп таң калып, түшүнбөй, анан кийин отуруп мен элди аралап кетип калгам. Түшөрдө ошол абышка мени издеп да, ошончо элдин арасында поездде ийилип рахматын айтып койгондан түшүп кеткен да. Ошон үчүн бизде эми карыларды сыйлоо жагыбыз Кудайга шүгүр эле, бирок ушул сапатыбыз азайып баратат окшойт. Анткени билесизби, карыларды сыйлоо адамдын рызкысына себеп, ден соолугуна себеп. Өзү 4 нерсе бар да. Биринчи, бирөөнүн буюмун алып алып, анан бербей колдонуп жүрө берсең, жашооңдо береке болбойт. Бул бир. Экинчиси, улуу кишилерге жол бошотпой алдынан өтүп кетесиң го, же болбосо ушул дагы адепсиздик. Ошондо дагы сыйлабасаң, урматтабасаң, улуу кишилерди, жашооңдо береке болбойт дейт. Бир белгилүү алым болгонго, шашып баратат дейт мечитке, бирок алдынан аксакал бараткандыгы үчүн шашканына карабай ошондон озгон эмес да. Бир көңүлү чөгүп калбасын депчи. Ошол үчүн анын даражасы аябай бийик деген. Анан үчүнчү дагы бир нерсе бар, ата-энелерге тилек кылбайт экенбиз, дуа кылбайт экенбиз, бата кылбайт экенбиз. Ата-энелер балдарга бата кылат, бирок биз ата-энелерге бата кылбайт экенбиз да, ошон үчүн дагы жашоодо береке болбойт дейт. Ушундай бир нерселер бар да, ошон үчүн улуу кишилерге урмат көрсөтүш өтө маанилүү, сыйлашыш өтө маанилүү, ошондо жашоодо береке болот. Анан картаңдарга мындай берешендик деген жалаң эле муктаж эмес. Сулайман пайгамбар дүйнөдөгү эң бай пайгамбар болгон, эң бийлиги күчтүү пайгамбар болгон. Бирок айтышканда, бирөө мага келсе, жөн келишин каалабайм, кичине белек көтөрө келсе депчи, анткени белек адамдын жүрөгүн бириктирет. Ошондо мен атам раматылык айтчу да, ушу барсаң балам, кары кишилерге барсаң, колуңда жок дегенде бир жумшак нан, анан кичине жүзүм сала бар депчи. Ошон үчүн берешендүүлүктүн жолдору көп. Бул сөзсүз эле мындай кайрымдуулук же бир садага эмес, адамга белек берүү дагы, анын көңүлүн көтөрүп коюш, болбосо нерсе арнап коюш деле берешендик. Алган жубайыңа деле белек бересиң, бир тууган эжеңе деле, биринчи кезекте албетте апаңа, ушунун бардыгы берешендиктин белгиси. Эми сиздин жумуш боюнча сурайлы, бул министрликте баягы кайрымдуулук концерттери да өтө көп болот да. Эми фондторго көңүлдү бурбайбыз деп айттыңыз, анан бул концерт болот атышпайбы? Көп эле кайрымдуулук концерт деп биздин белгилүү ырчыларыбыз деле, белгисиз ырчыларыбыз деле кайрымдуулук концертин көп өткөрүп атышат да. Ушулга бир көзөмөл жүргүзүлөбү министрликтен? Акчасы каяка которулат? Чындап эле ушул муктаж адамдын өзүнө тиеби, тийбей калабы? Бүгүнкү күндө бул боюнча да чырдашкан мисалдар өтө көп да. Мисалы интернет тармагы, ошол эле телевидениелерге деле келип согушуп атышат. Мынча акча топтолгон болчу, бул каяка кетти, бул мынча деп айткан, а концерттен мынча акча түшкөн деген. Ушуга сиздер кандай көңүл бурасыздарбы? Эми билесизби, жапондордон бир макалы бар да, калп айтыш бул уурлуктун башталышы деп. Эгер ушул кайрымдуулук фонд эле деп келсе, көп учурда министрлик деле жардам бергенге даяр да. Бул жакта оорукчандар бар экен, шалдар бар экен, мындай бир дарттуулар бар экен, жетимдер бар экен, ошолорго жардам берели дедик эле, анан бир концерт уюштурдук эле, ошого бир аз арзандатып берсеңер деп келип калса, биз деле жардам бергенге даярбыз. Бирок аны менен кошо ал жака барып, бул жака барып, документтерин текшерип өтө кыйын иш да. Анткени билесиз, адам алдагысы келсе, аферисттер чоң-чоң өкмөттөрдү алдап коюп атпайбы, дүйнөдө чоң-чоң мамлекеттерди алдап коюп атат. Анткени алар бүт документтер менен адам ынаңгыдай кылып туруп келишет да, сөздөрүндө табышат, өздөрү дагы мындай ушундай адамдар болушу мүмкүн. Ошон үчүн аларды текшериш абдан кыйын, бирок жакшы ниет менен келсе жардам бергенге даярбыз. Бирок ошентип мамлекет берген жардамды, адамдардын ишеничин
жеке чөнтөгүнүн бир кызыкчылыгына айлантып ийгени бул өтө өкүнүчтүү да. Эми адебиз будебиз, бирок Кудайдан корк деген ошол да. Азыр мен мына мисалы бир китепти окуп атам. Бул китепти окуп атам. Жүрөктү агарткан кара сөздөр деп Абай атабыз Кунанбаевдин, казактын белгилүү залкар инсанынын китеби экен. Ошол жерде айтып атат да, Кудайдан корк дейт, адамдан уял дейт. Эми адамдан уялбаса, Кудайдан коркпосо, ага эмне кыласың, кандай чара көрөсүң? Анан ал тургай жана колунан кармап алган күндө деле таанып кеткендер бар да. Ууру дейт. Тойгончо жеп, өлгөнчө карганат деген ошол да. Ошон үчүн бул жагына биз карабайбыз, бирок колдон келген жардамды берели деп атабыз. Анан кайрымдуулук фондун уюштуруш деле чоң жоопкерчилик да. Мисалы мен ыйман фондунда иштеп атканда, ыйман фонду дегенди мекеменин тыш жагына жаздырган эмесмин. Эмне себептен дегенде, биз имамдарды окутчубуз, диний билимди көтөрүп жатын иштечибиз, кинолор чыгарчубуз, китептерди чыгарчубуз, өзүбүздүн уставдык максаттарыбыз бар эле. Бирок ыйман деген атты көрүп алып эле кире беришет эле да, кайрымдуулук сурап. Биз болсо башка максатка берилген акчаны кантип бирөөнүн колуна кармата беребиз? Ал үчүн да жооп бериши күн бар да. Ошон үчүн кайрымдуулук кылыш үчүн сөзсүз эле фонд түзүштүн кереги жок. Колдон келсе мындай билинбей калган да жакшыраак. Бирок ушул кайрымдуулук фонддордун арасынан дагы мындай элге алынып, элдин ишеничине киргендер бар. Аларга чоң рахмат, таазим. Жок, Нуржигит агай, мындай да, мисалы сизди дин жолунда жүргөн, көптөгөн кызматтарды аркалаган кыргыз элинин бир сыймыктуу мырзалары катарында экениңизди билебиз да. Ал турмак мен көчө ушу Нуржигит Кадырбеков агайыбыз мейманда болот десем, көптөгөндөр ой биз көрөлү, Нуржигит агай келет экен дешти, сизге таасирленишет. Бирок ошол эле убакта жана концерт коюлганга көзөмөл жүргүзүлбөсө, ачылган фондторго көзөмөл жүргүзүлбөсө, эми өлкөбүздө бардык эле адамдар ыймандуу эмес, бүгүнкү күндө өтө күч алып атат, дин идеологиясы башка эле багытта алып кетип атышат да. Анан буга кандай чара көрүү, сиздерде бир программа иштеп чыгуу ойлору барбы? Сиз ушундай сунуштарды киргизип иштейин деген. Эми албетте жанагы мүмкүн болушунча текшеребиз. Бирок ушу текшергенде деле алдап кеткендер болушу мүмкүн да. Бул бир маселе, концерт жагын. Анткени мисалы фонддорду көзөмөлдөгөнгө эч кимдин эле акысы жок. Анткени билесизби? Фонд качан регистрациядан өтөт? Качан уставында бардык талаптар аткарылса. Граждандык бизде кодекс бар. Ошол жерде бардыгы каралган да. Анан жанагы коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам бар. Ошолго ылайыктап алып келсе, регистрация кылбаганга иш эмчилигинин акысы жок. Болду. Бирок билесиз да, мисалы улуттардын ортосунда бир чагыштыра турган иштерди кыла турган, же бир диндердин ортосунда, же бир билесиз ошогон бир идеологиялык тескери таасир көрсөтө турган иштер боло турган болсо, аны биз кес алабыз, токтото алабыз. Бирок ал уставында көрсөтпөйт экен да аны. Бул жагында жакшынакай эле кылып келип алып туруп, нар жагында билгенин кыла бергендер көп да. Айтат го, жанагы көшөгөн тартып коюп, ар жагында билгендерин кыла бергендер көп. Ошон үчүн бул кыйын маселе, ошондой болсо дагы эми карап көрүш керек бул жагын. Эми мына жардам, кайрымдуулук деп атпайбызбы? Мына өлкөбүздөгү мына орозо убагында жардам бергендер болду. Ошол кезде мисалы кычыраган бир чиновник же болбосо элге белгилүү аты чыгып калган ырчылар барып алып, фирманын кийимдерин кийип алышып, анан бир резина шлёпка кийген келиндин жанында, көп балалуу адамдардын үй бүлөлөрүнүн жанында ушу 2 килограмм 1 литр май, сахар менен карматып коюшу сүрөткө түшүп атышты да. Бул боорукерликтин канчалык деңгээлде жеткен чеги дейсиз? Эми билесизби, адам жөнүндө мындай дайыма жакшы ойлогонго аракет кылам. Балким башкаларга өрнөк бололу, башкалар деле ушундай бир кайрымдуулук кылса деген ниет менен коюп аткандыр. Бирок билесизби, өзүңө коюп көр да, мисалы адам качан суранат? Сураныш ушунчалык кыйын нерсе, өзгөчө эркек кишиге. Эми ошол суранган деңгээлге барса, демек абдан бир муктаж да. Анан барып алып туруп сүрөттү чыгарып койсо, анын да туугандары бар. Өзү болбосо дагы бир 2 ата өткөн, 3 ата өткөн туугандары бар, же болбосо өзү деле көрсө бир ыңгайсыз абалда калат. Ошон үчүн адамдан бирдеге сурап атканда деле ушу жүзүм көрүнбөй эле койсо десиң, бир айласып барып ошентесиң да. Ошон үчүн негизи бул жакшы нерсе эмес. Анткени айтат го, ошо оң колуң берген сол колуң билбесин деген ошол. Ошондо жараткандын каары өчөт дейт, ошондо ден соолугуң чың болот дейт, ошондо келаткан балекеттер тосулат дейт да. Ошого мүмкүн болушунча мындай купуя берилсе жакшы болот эле. Бая айтып кетпедимби? Ушундай адамдар болгон, түндөсү чыгып алып, анда да көзү көрбөгөндөргө берген. Же баратып мындай көзү көрбөгөн азиздерге берген да. Анткени бул мени эстеп калып бирөөлөргө айтып койбойт. Ошондо мен так аткарган болом депчи. Аны ошон үчүн кимдин ниети кандай, бирөөлөргө өрнөк болоюн дегендер болсо жакшы, бирок ушул көрүнүп коелу, элдин катарында бир атыбыз чыксын деген ниет менен боло турган болсо, анын соогу да болбойт, анын берекеси да болбойт, андан аброй да таппайсың. Рахмат агай. Сиз бүгүн азыр эфирге келип, биздин эфир башталган чакты китебиңизди колуңуздан түшпөй, убактын кетип калбасын деп окуп отурдуңуз да. Ал эми соц тармакка канча убакыт коротосуз бир күндө?
Соц тармакка мүмкүн болушу убакыт коротпошко аракет кылам. Бирок эми бул заманда соц тармаксыз да мүмкүн эмес экен. Анткени сага бирөө ошол жактан атайын атыңды атап жазат да. Бирок билесизби, сага атыңды атап кат келсе, жооп берүү сага милдет болуп калат. Мен бир гана Инстаграмда ушундай коюп койгонмун, DirectX. Аларга жооп бере албайм. Анткени жооп бере турган болсоң, бир ондогон, жүздөгөн, миңдеген каттар келет, ошо менен гана өмүрүң өтүп кетет деген да. Өмүр деген бул жөн эле мындай пайдасыз сөздөрдү сүйлөп, анан кийин мындай бир жеңил желпи сөздөрдү жазып өткөзө турган өмүр эмес да. Же болбосо жалаң эле мындай билбейм, сотка чукулап. Ошон үчүн мүмкүн болушунча коротпошко аракет кылам. Анан WhatsApp'та группалар бар, жумушум боюнча группалар бар, туугандардыкы, классташтардыкы. Ошон үчүн көңүл маселеси бар, ошолорго гана кетирбесем, негизинен китепке жетпейт, ушу китепке убакыт кетиргенге жетет балким. Рахмат агай. Студиябызга келип, абдан кызыктуу маек куруп, ошол эле убакта тарбиялык мааниси бар сөздөрүңүз менен, кеп кеңешиңиз менен бөлүшкөнүңүзгө сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү уланта беребиз. Азыр эл пикири деген рубрикабыз бар, андан ары маегибизди улайбыз. Кайрымдуулук деген бул эми сөзсүз эле бирөөгө акча берип же башка буюм алып берүү эме жардам эмес. Бул адам жумушун аткарып же бир жерден бир жерге жеткирип коюп эме кылганда эле кайрымдуулук болуп саналат. Иштегенде алган да жокмун, көргөн да жокмун, мага эч ким келген эле жок, сураган эле жок. Рахмат эми. Бирөөнү жолдон дагы бир жете туруп бара турган жерине жеткирип койду эле кайрымдуулук болуп эсептелип атат дейм. Көпчүлүгүн үйүнөн жумушка, кайра жумуштан үйүнө жеткирип койгон учурларым көп эле болот. Жолу дос балага акча которуп топтоп жөнөттүк, ошол. Колдон келишинче жардам берип атабыз да. Кайрымдуулук негизи азыр бизди карасам ушундай кыйынчылыкта деле элдер аябай бири-бирин колдоп, могу карантинде көрүндү го, баары бири-бирине жардам берип атат.